Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге буюрса Чүй облусунан, Россиядан келген биринчи туут мондай галштин породасындагы кунажындарды көрсөтүп беребиз. Бүт баары бооз, биринчи тууттар. Азыр кайдап чыгып атабыз, клеткага камап туруп, бир четтен жакшы маалыматты беребиз сиздерге. Буюрса мына Орозонун күнүндө өтө качественный порода биринчи туут кунажындар келиптир. Галштин түпкү линиясы голландский галштиндер дейт байкелер. Азыр тете кайда апарып камайлы, андан кийин сиздерге кене маалыматты беребиз. Кана анда эмесе бүгүн биз сиздерге мына толук маалыматын берели. Бери айдап келдик, көрүп коюңуздар. Жалпы башы 13 баш, буюрса голландский сементалды, голландский галштин породасындагы биринчи туут бооз кунажындар деп айтты. Азыр мондай айдап келдик. Бул жерге камадык, көрөсүздөр буюрса. Ну, порода бары бир порода. Породанын дагы өтө качественный кунажындар экен, могу породага салыштырмак. Караңыздарчы. Вот качествону карап коюңуздар. Кандай уй экени көрүнүп турат. Бойлору 150-нүн төгөрөгүндө, 145тен өйдө болсо керек. Могу астындагылар 160ка чейин чыгып кетет окшойт. Артынан желиндерин карап коюңуздар. Желиндери 8 айлык. 8 айдын төгөрөгүндө кунажындар экен. Кээ бирлери мына жакын күндөр туу баштайт экен, буюрса. Мына карап коюңуздар, качество. Ушундай качественный уйларды бул жака ташып алып келип аткан, тетектен табып издеп, баягы кыйынчылыгына чыдап алып келип жаткан кишилерге рахмат деш керек. Анткени биздин өлкөбүзгө арзан болсун, кымбат болсун, пайдасын көрүп атабыз, зыянына кетип атабыз, кандай болбосун, эң негизгиси мондай породалар кирип атат, Биздин өлкөбүзгө ушундай породалуу уйлар кирген сайын, биздин мына мал жандыктарыбыздын качествосу көтөрүлө берет. Анда сүт багытында иштейм деген байкелер болсо көрүңүздөр, 100% сүт багытындагы бооз кунажындар. Эми мен качествосы боюнча башка айтпайын, өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Жалпы 25 баш келген экен, түндө келиптир. Кечээ мага чалды байкебиз ээси. Ушундай өтө жакшы кунажындар келди. Эртең менен 10го кел деди, келсем соода болуп атыптыр. 12 баш сатылып кетти, 13 башы калды. Бул караңыздар, түндө түшкөн эртең менен. А сиздер эгер ушундай уй издеп атсаңыздар, сразу газды басыңыздар байке. Интернеттен көрүшмөй, сразу чалып келип көрсөңүздөр болот. Же онлайн соода кылсаңыздар дагы болот. Же болбосо брондосоңуздар дагы болот. Эми бул ээси менен жекече сүйлөшө турган нерсе да. А бул келип түшкөн жери Ленинскийди билесиздер, Объездной Алматинканын ылдыйында, Кордайдын өйдө тарабында. Бул Кордайга да ылдый түшүп кетпейт, Кордай тарапкачы Ленинскийдин. Ленинскийдин эң башы Алматинка объезднойго өтө жакын байкелер. Мына качество. Көрдүңүздөрбү? Сиздерге дээрлик толук маалыматты айттым. Кошумча суроолор болсо чалышасыздар. Анан баалары келишимдүү байкелер. Ар биринин баасы ар кандай, бирөө 2 алат, бирөө 3 алат. Кыскасы келип соодалашканыңыздарга жараша болот. Мындай реальный клиент болсоңуздар, ээсине чалыңыздар, же дарегине келип көрүп, ушул жерден соодалашыңыздар. Мисалы бирөө 5 баш алса башкача подход, то есть 1 баш алса баягы соодасынын немеси, баасы башкача болот дегеним да. Мисалы үчүнчү. 13 башты бир адам деле алып коюшу мүмкүн, сүт ферма иштеткендерчи. Анткени булардын артыкчылыгы жай мезгилинде, тоют арзан мезгилинде туут экен. Күзгө келгенде эң пик убагы болот. Буюрса кайра кийинки жыл ушул убактарга туурса, буюрса мындайча айтканда күздө эң сүт кымбаттаган убактарда, буюрса сүттү көп берген убактарда, сүт майлуу убакта сүттү көп берет экен, Эми ар ким ар кандай. Анан могул жакта мына черно-пестрый. Бул жөн эле пестрый экен дегендер салыштырып көрүңүздөр. Жанагы базардагы кызыл кой менен Арашан коройго киргендеги элитный арашандардын айырмасы. Жана 20 000 долларлык кой менен 50 000 сомдук койдун айырмасында мына билинип турат, Качество бар, качество. Мен ушул уйларга 5 кеттим. Мына ташып аткан кишилерге дагы бир жолу рахматымды айтайын, Ал жактан ташыш бар. Мисалы үчүн мунулордун келе жатканда экөөсү өлүптүр да. Мисалы үчүн бул дагы минус. Кеде плюска, кеде минуска иштейт да, туурабы? Экөөсү өлүптүр байкелер. Мисалы үчүн бирок ошонусуна да чыдайт, кеде пайданы да көрөт, кеде зыянды да көрөт. Бирок моундайды табып келиш дагы бар да. Көп адамдын Россияда чоң килтейген территорияда жакшы товарды издеп табыш дагы кыйын да эми. Мисалы үчүн өтө начар товарларды алып келип алгандар бар. Алар келсе биздин чарбачылыгыбыздын качествосын түшүрөт Кыргызстандын. Буюрса мондойлар келип атат. Акчаңыздарга сатып аласыздар дагы иштете бересиздер буюрса. Вот качество.
Боз, қараңыздаршы, боз бірінші туыттан өтөрі жоқ. Бұйырса, сіздер келіп саудалашқанға чейін күн өткен сайын бұлар оңолып башқача боло берет да. Жолда жүдөйт. А моғоллардың Россиядағы видеосын бір WhatsApp-тан сұрап көріңіздер. Россияда қандай болчу байке дегенде көресіздер да, ананчы. Россияда вообще кукла болған болса керек бұлар. Жол жүдетіп қойды да, 3 күн, 4 күн, тияқтақта документ жасағыча дағы жер которот. Қысқасы бұлар бір жұма жөнлі қиналады да. Бірақ қанша дағы жақсы жетіп кетті. Бағалары келішімдүү байкелер. Адрес Ленинский, Қордайдын өйдө тарабы, Объездной Алматинкаға өтө жақын Ленинскийдің баш тарабында.